2021-жылдын 10-июнунда университеттин башкы окуу имаратында «Мен мугалим болом» аттуу сынагынын сыйлыктарын тапшыруу аземи болуп өттү. Аталган сынакты педагогика факультети, Мугалим илимий педагогикалык журналы жана кесиптик бирлик комитети менен биргеликте Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында өткөргөн. Эске салсак, «Мен мугалим болом» республикалык сынагы бул жылы экинчи ирет өтүүдө. Бул «Мен мугалим болом» 2021 экинчи республикалык жогорку окуу жайлар арасында студенттердин конкурсу болуп саналат. Бул конкурска жалпысынан 40тан ашык студент 10 окуу жайдан катышкан. Финалдык турга 16 студент өттү. Мына ошолордун бүгүн сыйлык тапшыруу аземи болду. Баш байгелер 1-чи даражадагы дипломдор, 2-чи, 3-чү даражадагы дипломдор жана кызыктыруучу сыйлыктар. Эң негизгиси ошо Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университети тарабынан финалга чыккан 16 студентке тең 3 күндүк университет пансионатына жолдомо жайкай салууга берилди. Ошондой эле профсоюздук комитет тарабынан дагы 3 студентке ушундай жолдомо тапшырылды. Сынак 3 ай бою өткөрүлгөн. Ошондой эле «Мен китепти ачсам, китеп мени ачат» аттуу сынагыбыз дагы быйыл онлайн форматта өткөрүлдү. Экинчи сынак, мына ошол сынактын дагы жыйынтыгы бүгүн чыгарылып, 10 студент 10 окуу жайдан аныкталган. Буга дагы көптөгөн студенттер катышкан, бирок 10 студент сынактын жеңүүчүлөрү болду. Сынактын жыйынтыгы боюнча жеңишке жетишкен катышуучулар жана алардын жетекчилерине диплом, сертификаттар жана университет пансионатына 3 күндүк жолдомолор берилди.